Кочкордо Молдокылыч деген акын өткөн. Ишеналы Арабаевдин биринчи мугалими. Кыргыздарда биринчи эмне баягы тамган арипти түшүргөн Арабаев болгон да, Ишеналы Арабаев. Ошонун биринчи устаты Молдокылыч. Анан Молдокылыч өзү бай бийдин тукумунан болот. Төрөгелди деген баатырдын. Анан алар баягы ак сөөк болуп, динден алысыраак болуп өсүшөт. Анан баягы бул динди тереңдеп окуган үчүн эми муну туугандары оочолонтуп өлүп коет, баягы атасынан калган мурастан көп бир байлык, мал мүлк албай калса керек, анан бала бакырасы да көп болот экен. Анан элдин арасында молдо болгон үчүн бир күнү бирөө келет экен, ушул ит баягы итим бар эле, тайганым бар эле дейт экен. Аңчылык кылган, ошого көз тийип калган окшобойт. Ошого тумар чийип бербейсизби дейт экен. Анан баягы ырымы болсун деп анан койдун бир санын көтөрө келет экен. Бир санда 1-2 чилик бар да туура, койдун саны чоң. Анан тиягын карайт, балдар ачка чыркырап отурат, биягын карайт, итке тумар жок дейм. Тумар деген бол жок динибизде. Анан эмне кылат экен? Жазып туруп анан баягы мурун кайышкан эметчи. Ичине кагаз салып туруп анан итини мойнуна тагып берет экен. Бир канча жыл өтөт, баягы Молдокылыч да өтөт, ит да өлөт. Анан ит өлгөндөн кийин айылга жаңы молдо келет. Анан баягы адам алып келет. Баягы Молдокылыч раматылык итиме бир тумар чийип берди, эмне деп жазыптыр, окуп берчи деп тумардын ичин ачтырса, арабча жазуу менен да. Анан Молдокылыч мынтип айткан экен: итиңдин заңы нажас нерсеси, бетиңе итке тумар жок эле, кызыктын бир сан этиңе деген экен да. Баягы эч кандай бир аят бир нерсе жок, баягы ушинтип жазып илип койгон экен. Ошон үчүн баягы молдонун айтканын кыл, кылганын кылбай эле кой дейт да. Бир молдо тумар чийип атып таң калбай эле койгула. Эмнени жазып атат билбейбиз да туура. Тамашалап ошон үчүн айтышат. Ошон үчүн баягы тумар жок. Эң жакшысы эмне? Дем салып. Өзүңөргө ыхлас, Фатиханы, Аятул Курсини окуган эң жакшы.